Biz көп угуп калабыз. Адамдардын арасында, мусулмандардын арасында мен Ханафи мазхабын карманып жүрөм деген адамдардын арасында көптөгөн көйгөйлөр бар. Biz өзүбүз Ханафи мазхабын карманабыз дейбиз, Ханафи мазхабы биздин мазхабыбыз дейбиз. Бирок Ханафи мазхабты жакшы билбеген абалдарыбыз бар. Ошого кээде сырттан башка жактан бир аз шамал болуп, анан силердин Ханафи мазхабыңарда Абу Ханифа өзү хадисти билбесе, анан кантип Абу Ханифа нерчип жүрөсүңөр десе, бир аз экиленип, жок, Абу Ханифа алым, дүйнөнүн бардыгы Абу Ханифа нерчип атпайбы? Сен билбейт окшойсуң. Жок, билбейт эмес. Фаланча түкүнчө деген алымдар Абу Ханифаны хадисти алсыз деген десе, жүрөгүңүз оруп, үйүңүзгө кетесиз. Үйүңө барып ойлонгондон кийин башка маселе дагы унутуп каласыз. Ошентип элдин арасында ушундай жөө-жомоктор жүрөт. Адамдардын арасында Ханафи мазхабы бул Куран, сүннөткө топ келбейт. Ханафи мазхабы бул ой менен ойлонуп табылган мазхаб. Ханафи мазхабы эч ким муну этибарга алган эмес. Абу Ханифа Куфадагы эле бир айылда отуруп эле мындай мазхабын жазып койгон. Куран, хадиске эч билбейт ал. Айткан сөздөрүнүн бардыгы эле өзүнүн ою менен айтып берген деген сөздөрдү угуп жүрөбүз. Ушул күнгө чейин бардыгыбыз эле жок, Абу Ханифа алым, сен билбейсиң, Абу Ханифа сонун дегенден башка жооп айта албай жүргөн абалыбыз бар. Эмне колуң көтөрбөй окуп атасың десе, биз Ханафи мазхабында колубузду көтөрбөй окуйбуз десе, сен пайгамбарды ээрчийсиңби же Абу Ханифаны ээрчийсиңби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колун көтөрүп окуган го. Жок, андай болбосо керек десең, ошондой эле Курандан кийинки эң сахих китеп кайсы китеп? Сахих Бухари. Уш Сахих Бухарида пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колун көтөрүп окугандыгы жөнүндө хадис бар. Сен пайгамбарыбыздын хадисин аласыңбы же Абу Ханифаны ээрчийсиңби десе, экиленип калат, жүрөгү ооруп. Ошентип бирден, экиден, үчтөн адамдардын арасында күмөн санай берип, сала берип, акырын бири-бирден анан ошолордун катарына кошулуп кеткен адамдар көп. Биринчи даватчы туугандарыбыз барып, үйүнөн чакырып эптеп бешикке алып кеп, дарат алган, үйрөттүрүп, даратканага келип чыкканды, кантип тамак жегенди, келимен намазды үйрөтүп коет, анан секин алар алып кетип калат. Ушундай абалдар бизде көп. Анан ошого адамдардын арасында бүлүк болбош үчүн, адамдар өзүнүн мазхабы менен сыймыктанып жашоосу үчүн ушул сабакты баштап атабыз.